Ак Суу районунун Каракыз айылында таза суу көйгөйү сайыз мезгилинен эле бар болчу. Айлели тоодон түшкөн суу менен тиричилик жүргүзүп келген. Быйыл жай айы менен курулуш иштери жүрүп, эми элеттиктердин турак жайына таза суу кирди. 13 декабрдан бери үйүбүздөн суу чыгып, абдан эле жакшы болуп калды. Мынакей краныбыздан таптаза жакшы суу агып атат. Тунук суу, суудан эч кандай маселе жок болуп калды. Автомат машинабыз киргизип алдык. Кирди да колго жуубай автоматка жууп калдык. Мурда агороттун башынан суу ташып келип, анан суу ысытып алып, анан кир жуучубуз. Шүгүр азыр абдан жакшы болуп калды. Айыл өкмөтүнөн билдиришкендей, таза суу айылдагы 40% турак үйлөргө киргизилип бүттү. Калган тургундарга жаз алды менен суу киргизүү иштери улантылат. Кудай буюрса 2024-жылы ноябрда аяктады. Азыркы учурда жумушчу комиссия келип, баарын тең текшерип, кемчиликтердин баарын тең четке алгыла деп туруп подрядчиктерге айтып кеткен. Азыркы учурда госкомиссияны күтүп атабыз. Госкомиссия келсе айыл өкмөткө кабыл алып туруп, анан водоканалга беребиз. Бул сметалык жалпы баасы 32 миллион сом болду. 40% таза суу менен камсыз болду. Эмнеге дегенде 40% дегенде бул ноябрдын акырында бүтүп суук түшүп кеткенге байланыштуу көпчүлүк элдер үлгүрбөй калышты. Бирок траншеялар казылып, турбалар салынып, азыркы учурда үйлөргө чейин турбалар салынып жеткирилген. Жергиликтүү бийликтин маалыматы боюнча район боюнча быйыл 6 айылда таза суу программасы иштеп, курулуш иштери жүрдү. 6 айылдын 3-өндө долбоор 90%дап аяктаган. Жалпы Ак Суу районунда быйыл şu 6 айылда таза суу иштери жүрүп атат. Бул 6 айылдын 2 айылыбызда таза сууну, 3 айылыбызда таза сууну ишке бердик. Бул Жыргалаң, Бозучок, Акбулак айылдарында. Азыр şu жыл аягына чейин дагы 3 айылда таза суу жумуштарыны аягына чыгарайлы деп атабыз. Андан сырткары бизде кийинки жылга республикалык бюджеттен 5 айылды киргизип атабыз. Дүйнөлүк банк менен, Дүйнөлүк банктын 3-чү фазасы менен 15 айылда таза суу программасы ишке ашат. Ошону менен негизинен ушул жалпы районубуздагы 38 айылда таза суу маселеси чечилет. Кийинки 2025-жылда долбоорго райондогу таза суу маселеси өтө көйгөй болгон Качыбек, Жаңарык, Жолголот жана район борбору Теплоключенко айылдары киргизилген. Эжел Мелисбек, 7 канал, Ысык Көл облусу.